Балажан окуу борбору кичинекей акылман ирими. Иримдин жетекчиси Кенжеева Аида Алымбековна. Саламатсыңарбы менин кичинекей акылмандарым? Маанайыңар жакшыбы? Айткылачы балдар, бүгүн аба ырайы кандай? Терезени карасаңар? Азыр кайсы мезгил эле? Туура айтасыңар балдар, азыр жаз мезгили. Жаз мезгилинде дагы кандай аба ырайы, кандай жаратылыш кубулуштары болуп турат, силер билесиңерби? Жамгыр жаайт. Дагы эмне болот? Айткылачы. Азаматсыңар балдар. Эми келгиле балдар. Өткөн сабактагы тыныч белгилерди кайталайлы. Бул биринчи, сол жагынан биринчи турган тыныч белги кайсы эле? Туура айтасыңар, суроо белгиси. Ортосунда турган тыныч белги кайсы эле? Ооба, чекит. Үчүнчү тыныч белги кайсы эле? Азаматсыңар, илеп белгиси. Кандай сүйлөмдөргө коюлчу эле булар? Азаматсыңар. Балдар, бул сүрөттү көрүп турасыңар силер. Ушул сүрөткө 3 сүйлөм түзөбүз. Биринчи сүйлөмгө сүйлөмдүн аягына чекит коюлгандай болсун. Андан башка дагы сүйлөм, ушул эле сүрөттү карап туруп башка сүйлөм түзөсүңөр. Ал сүйлөмдүн аягына суроо белгисин коесуңар. Анан дагы бир сүйлөм түзөсүңөр. Сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлгандай болсун. Сүйлөмдөрдү балдар дептериңерге көчүрүп жазгыла. Анан дагы бул сүрөттү тарткыла. Ал эми бүгүнкү сабакта балдар биз жумшартуу белгиси менен таанышабыз. Жумшартуу белгиси балдар үнсүз тыбыштарды жумшартат экен. Жумшартуу белгиси бар сөздөр балдар көбүнчө орус тилинен келген сөздөр экен да. Биринчи сүрөттө эмнени көрүп атасыздар? Коньки. Экинчи сүрөт форель. Азаматсыңар. Дагы кандай сөздөрдө жумшартуу белгиси бар экенин силер билесиңерби? Азаматсыңар. Жумшартуу белгиси мына балдар. Эгер т тамгасы болсо, т тамгасынын жанына жумшартуу белгиси жазылса, ти болуп жумшартылат. Р болсо, жөн эле р деп окулбасын, ри. К болсо, к. Б болсо, би. Л болсо, л. Жумшартуу ар бир үнсүз тамга, үнсүз тыбыш жумшартуу белгисинин жардамы менен жумшак болуп айтылат экен. Түшүнүңөрбү балдар? Мени менен кайталадыңарбы баарыңар? Видеону паузага кое туруп, дагы бир жолу кайталагыла. Балдар, силерге үй тапшырмам. Жумшартуу белгисин катыштырып, суроолуу, жөнөкөй, чекит коюла турган, илептүү сүйлөмдөрдү түзгүлө. Мисалы, суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгисин коесуңар. Жөнөкөй жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коесуңар. Ал эми илеп сүйлөмдөрдүн аягына илеп белгисин коесуңар. Түшүндүңөрбү? Аларды дептериңерге жазгыла. Саламатта калгыла балдар. Тапшырмалардын баардыгын аткарып мага жөнөткүлө.